Саламатсыздарбы? Биз кезектеги видео сабагыбызды баштайбыз. Биз буга чейинки видео сабактарды көргүңүздөр келсе, анда YouTube'дагы математика сабактары каналыбыздан көрүп алсаңыздар болот. Биз сабакты баштоодон мурун логикалык суроо менен баштасак. Анда бизге экранда көрүнүп тургандай логикалык суроо. Бул логикалык суроонун жообун WhatsApp группасы аркылуу жөнөтсөңүздөр болот. Бүгүн 1 апрель өтө турган темабыз гистограммалар. Гистограмма бул маалыматтарды берүүдөгү ыкма болуп эсептелет. Бул теманы түшүнүү үчүн биз маселени карап көрөлү. Анда бизге маселе берилсин. Жыштык таблицасы класстагы 20 окуучунун бут кийимдеринин өлчөмдөрүн көргөзөт. Бул учурда биз жыштык таблицасын түзүп көрөлү. Жыштык таблицасы дегенде жыштыгы бул балдардын саны. Ал эми бут кийимдердин өлчөмү силерге экранда көрүнүп турат. Бул бизде жыштык таблицасы болду. Эми ушул эле маселеге биз гистограмма түзүп көрөбүз. Гистограммалар белгиленген касиеттерге ээ болот. Мамчалардын ар биринин туурасы бирдей болот, ал эми анын бийиктиги жыштыгын көрсөтөт. Бийиктиги жыштыгын көрсөтөт дегенибизде бизде бийиктигинде 0-дөн 7-ге чейинки сандар турат. Кийинки касиети мамчалар бири-бири менен байланышышат. Андан кийинки касиети маанилер ар бир мамчанын ортосуна жазылат. Башкача айтканда, силер экрандан таблицаны жыштык таблицасы аркылуу түзүлгөн гистограмманы көрүп турасыздар. Бул жерде бийиктиги жыштыгын көргөзүп турат. Ал эми туурасындагы бул бут кийимдин өлчөмдөрү. Демек, эң жогорку бут кийимдин өлчөмү бул 21,5 өлчөмүндөгү бут кийимди 6 бала кээри көрүнүп турат. Ал эми эң чоң өлчөмдөгү бут кийимди бир гана окуучу киеткен. Ал 23 өлчөмүндөгү бут кийим. Демек, гистограмманы түзүүнүн шарттарын көрдүк. Эми биз 397 маселе аркылуу бышыктап көрөлү. 397 маселеде төмөндө 20 пакеттин ар бириндеги момпосулардын саны көргөзүлгөн. Бул жерде 20 баштыкчада ар түрдүү сандагы момпосулар салыптыр. Бул момпосулардын санынын биринчи жыштык таблицасын түзүп көрөбүз, анан кийин гистограммасын түзөбүз. Анда жыштык таблицасын биз демек жыштыгы канча пакет экенин жазабыз, ал эми момпосулардын саны деген таблицанын тушуна жазабыз. Анда эң көп баштык 7 баштык экен. 7 баштыкка 24төн момпосу салыныптыр. Эми ушул эле маселенин гистограммасын карайбыз. Бул жерде жыштыгы, демек бийиктиги бул жыштыгын көрсөтөт. Ал эми туурасы момпосулардын саны. 398 маселе үйгө тапшырма. Бул маселенин жообун силер WhatsApp группасы аркылуу жөнөтсөңүздөр болот.